Кыргызстанда 27 майга карата коронавирус жуккан жаңы 52 учур катталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Дүйшөнбаев өкмөт үйүндө өткөн брифингде билдирди. Анын айтуусуна караганда, жалпы коронавирус жуктуруп алгандардын саны өлкө боюнча 1520 адамга жетти. Алардын ичинен 1043 адам коронавирустан айыгып ооруканадан чыгарылган. Тилекке каршы коронавирус жуктурган 16 адам каза болду. Ал эми бүгүнкү онлайн брифингде коронавирус инфекциясын жуктуруп, өз алдынча дарылануу оорунун кабылдап кетүүсүнө алып келери айтылды. Нурболот Дүйшөнбаев оорунун белгилери чыкканда жарандар дароо медициналык жардамга кайрылуусу зарыл. Анткени үйдө өз алдынча дарылануунун кесепеттери оор болуп калаарын белгиледи. Оорунун белгилери чыккан учурда өз алдынча дарыланбастан дароо медициналык мекемелерге кайрылуу зарыл. Коронавирус дагы КРВ грипптей эле өз убагында туура дарыланбаса, кесепеттери оор болуп калат, дейт башкы санитардык дарыгер. Каза болгондордун арасында бул анализдеп, ошол учурлардын баарын талдап чыгып, бүгүнкү күндө мына оор абалда турган оорулардын таржымалдарын карап чыгып аткандан ошол жерде бир көбүн эсе үйгө жатып, өз алдынча дарылануу фактылары дагы кездешип атат. Бул айта кетчү нерсе, бул баягы жанакындай оорунун кабылдап кетишине жана жаман жагына бурулушуна алып келип аткандыгын бир токтоло кетейин дедим. Анткени деген ушу көп учурда кеч келип калып, жанакынтип реанимацияга барган, моундай учурлары ушу үйдө ар кайсы дарыларды ичип, ар кандай чөптүн кайнатмаларын да ичип аткандары бар. Кез-кезде туура эмес жанакындай кеп кеңештерди угуп алышып, ушундай фактылар да болуп атат. Ошон үчүн дагы бир жолу чакырып кетем, өз алдынча дарыланганды мындай практикага албасак. Буга катар эле дүйнөдө коронавирус жуккандардын саны 5.595.091 адамды түздү. Бул тууралуу Джон Хопкинс университетинин атайын жүргүзгөн эсебинде көрсөтүлгөн. Ага ылайык илдеттен 2.288.965 жаран айыкса, каза болгондордун саны 350.547ге жетти. COVID-19 инфекциясынын кесепеттеринен каза болгондордун саны боюнча АКШ сап башында турат. Анда 98.929 адам каза болгон. Ал ортодо Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму азыркы учурда коронавирус эпидемиясы басаңдап жаткан аймактарда экинчи толкуну башталышы мүмкүн экендигин эскерткенин Мерх Ньюс агенттиги Reuters агенттигинин маалыматына таянып, коронавирус илдетин жуктуруу учурлары азайып бараткан өлкөлөр эгер тез арада чектөөлөрдү алып сала турган болсо, вирустун экинчи толкунуна туш болушу мүмкүндүгүн эскертти. Маалыматка ылайык, айрым өлкөлөрдө коронавирусту жуктуруунун саны азайганы менен дүйнөдө дагы деле коронавирустун биринчи толкунунун жарымында турат. Ал эми кээ бир өлкөлөрдө, анын ичинде Борбордук Америка, Латын Америкасы, Түштүк Азия жана Африкада коронавирус жуккандардын саны көбөйүп жатат. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Алымкуловго, анын биринчи орун басары Касен Асизовго сөгүш жарыяланды. Коронавирус инфекциясына каршы күрөшүү боюнча ишти жетишсиз деңгээлде жүргүзгөндүгү үчүн республикалык ыкчам штабтын сунушу менен тийиштүү чечимди премьер-министр кабыл алды. Ошондой эле өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн социалдык блокту тескеген орун басарынын кызмат ордуна ылайык келүү маселесин карап чыгуу сунушталды. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирет. Мындан тышкары, республикалык штаб Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигине Нарын облустук ооруканасынын директору Айбек Койчумановдун, анын орун басары Анара Калмамбетованын, ошондой эле облустук үй-бүлөлүк медицина борборунун директору, саламаттыкты сактоо министрлигинин Нарын облусундагы координатору Муратбек Алиаскаровдун ээлеген кызмат ордуларына ылайык келүү маселесин карап чыгуу сунушун берди. Нарын облусундагы эпидемиологиялык абал боюнча статистика дурус эмес. Жалпысынан 297 учур аныкталса, анын ичинен 17си жаңы катталды. Нарын облусунда коронавирус инфекциясына кабылгандардын саны Ош жана Жалал Абад облусуна салыштырмалуу жогору. Эгерде облустун жетекчилиги тийиштүү бүтүмдөрдү чыгарбаса жана абалды жакшыртпаса, анда тиешелүү чечим кабыл алынат. Эпидемиологиялык абалды оңдоо үчүн облустун баардык мүмкүнчүлүгү бар болчу. Облустук төрөт үйүндө кырдаалды жакшырткан жоксуңар. Жаңы көз жарган аялдар ооруканадан чыгып кетүүгө аракет кылган учурларга жол берилди. Облус жетекчилиги толук киришпей, абалга тийиштүү көңүл бурбай койгон. Ошондуктан бүгүнкүдөй начар статистиканы көрүп турабыз. Мунун баардыгы жетишсиз иштин, зарыл болгон ыкчам чечимдерди өз убагында кабыл албоонун жагдайга карата талаптагыдай көзөмөлдүн жоктугунан болуп жатат. Буга жол бербеш керек деп баса белгиледи Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Кубатбек Боронов.
Мухаммедов республикалык штабтын жыйынында. Өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү аймакта коронавирустун жайылышынын алдын алууда кемчиликтер кеткенин, айрым анын ичинде кадрдык жана башкаруучулук маселелерди чечүүдөгү иштин жетишсиздигин мойнуна алды. Карантиндик талаптарды бузган 98 жаранга Кыргыз Республикасынын бузуулар, жоруктар жана кылмыш кодексине ылайык чара көрүлүүдө. Бул тууралуу өкмөт үйүндө өткөн маалымат жыйынында Ички иштер министринин орун басары Мирлан Каниметов билдирди. Алардын 44-үнө 129 миң сомго айыппул салынган. Калган 54 адамдын иши сот тартибинде каралат деп кошумчалады Каниметов. Буга катар эле ал март айынан бери үй карантинине алынган жарандардын санына токтолуп өттү. Көзөмөлгө алынган жарандардын жалпысынан айтып кетсек, март айынан бери үй карантинде жана карантинге алынган жарандардын саны 1238 жаран болгон. Алардын ичинен карантиндик чектөөлөр бүтүп, ошо карантин чектөөлөр так аткарган убакыттар бүткөн үчүн 95.046 жаран карантинден чыгарылган. Бүгүнкү күндө үй карантинде жана карантинде калган жарандардын саны 28.592 жаран бар. Алардын ичинен 20.111 кишиге ошо карантин талаптарды бузбоо, чектөөлөрдү сактоо боюнча баракчылар талаптар берилген. Бирок тилекке каршы ошо чектөөлөрдү талаптарды кээ бир биздин жарандар билип же билбей же билбестиктен бузуп келишет. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министрлеринин катышуусунда жумушчу кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирет. Кеңешмеде Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөт дайыма ачык айкын иштөөгө умтулаарын белгиледи. Бирок жогорку кеңеште өкмөттүн жана премьер-министрдин дарегине радио жыштык ресурстарын узартуу жана аны кайра каттоого тийиштүү кылмыш ишине байланыштуу сын пикир жана күнөөлүү эместигимди далилдөө чакырыгы айтылды. Мен мамлекеттин экономикалык кызыкчылыктарын сактоону жана жыштыктарды ачык аукциондо сатууну, ошондой эле мыйзам талаптарына жооп бербеген ээлердин лицензияларын алууну колдоп келгендигимди баса белгилеп кетким келет. Бул туурасында мен жогорку кеңештин жыйынында да айткам. Дагы бир жолу билдирем, териштирилип жаткан ишке менин эч кандай тиешем жок жана бул маселени саясатташтырбоо керек деп эсептейм. Укук коргоо органдары объективдүү жана ар тараптуу тергөө жүргүзүп, күнөөлүүлөр жоопкерчиликке тартылууга тийиш. Бирок тергөөгө кандайдыр бир кысым көрсөтүүлөр боюнча айыптоолордон алыс болуу үчүн, ошондой эле аны калыс жүргүзүү максатында кыска мөөнөттүү эмгек өргүүсүн алууну зарыл деп эсептейм деп белгиледи Мухаммедкалый Абылгазиев. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Кубатбек Бороновго өргүү учурунда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ишин координациялоону жана мамлекеттик органдардын туруктуу иштөөсүн камсыздоону тапшырды. 2020 жылдын 1-октябрына карата Токтогул суу сактагычында 15 миллиард куб метр суу топтолору болжолдонууда. Бул тууралуу маалымат жыйында Улуттук энергетикалык холдингдин башкармалыгынын төрагасы Айтмамат Назаров билдирди. Анын айтымында учурда Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 2018 жылга караганда 3,5 миллиард жана былтыркыга караганда 1,4 миллиард куб метрге аз. Суунун келиши жылдагыдан төмөн болуп жатат. 2020 жылдын 1-октябрына карата Токтогул суу сактагычында 15 миллиард куб метрге жакын суу топтолот деп болжолдонууда. Ошондо бизге дагы 1 же 1,5 миллиард куб метр суу жетпейт. 1 миллиард киловатт саат электр энергиясын сырттан сатып алабыз деп жатканыбыз ошондон болууда. Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 9,2 миллиард кубтан ылдый түшүп кетсе, ГЭСтин натыйжалуу иштөөсү төмөндөйт. ГЭСтин коопсуз иштеши үчүн суунун көлөмүн 9,2 миллиард кубтан ылдый түшүрбөйбүз дейт ал. Белгилей кетсек, Назаров Кыргызстан сырттан быйыл күз-кыш мезгилине карата сырттан 1 миллиард киловатт саат электр энергиясын сатып алууну пландап жатканын билдирген. Бүгүн Индиянын 133 жараны Кыргызстандан Индияга учуп кетти. Чартердик авиарейс Air India компаниясы тарабынан Дели-Бишкек-Дели багыты боюнча ишке ашырылды. Рейсти Индия тарап өзүнүн жарандарын Кыргызстандан чыгарып кетүү үчүн уюштурган. Бүткүл дүйнөлүк метеорологиялык уюм быйыл жай өзгөчө ысык болоорун, коронавирустун жайылышы менен кишилердин ден соолугуна олуттуу кесепетин тийгизиши ыктымал экенин эскертүүдө. АФП агенттиги белгилегендей, апта учурунда кондиционерден чыккан аба коронавирус эпидемиясы учурундагы санитардык сунуштарга карама-каршы келет.
Бүткүл дүйнөлүк метеорологиянын расмий өкүлү Клэр Нуллис 26 майда Женевада өткөн маалымат жыйынында быйыл метео байкоо тарыхындагы эң ысык жыл болоорун айтты. Анын билдиришинче, көпчүлүк үчүн COVID-19 санитардык тобокелчиликтерди күчөтөт. Май айынын ортосунда бүткүл дүйнөлүк метеорология 2020 жылдын жай мезгилинде аба ырайында адаттан тыш өзгөрүүлөр, тропикалык кеңдиктеги океандардын үстүндө жогорку температура жана Түштүк Америка менен Индостан жарым аралында жаан-чачын болоорун эскерткен. Мынантип балам менен эчтеке кылбайм бул жерде. Ыйлап калат. Даже нарак жыйнаганга жарабайт. Ушу дарыга же өзү чуркап, өзү кылып барын тамак ашылдан бери. 24 жаштагы келин 2 баласы менен Оштогу Ак жүрөк кризистик борборунда убактылуу баш калкалуу аргасыз. Өлкөдөгү өзгөчө кырдаалга чейин айылдагы үй бүлөлөрдө чакан гана адамдар жашаса, карантин киргизилгенден тартып күйөө тараптан жакындар келип, бир үй бүлө болуп жашап калышты. Көйгөй кайра эле аялдын башына түштү. 2 баланын апасы жаш келин жүздөгөн аялдардын бири. Антисептиктерди дагы даярдап, ошо бул эми пандемия учурунда пайда болду. Мурда мындай нерселер жок болчу. Өлкөнүн түштүк аймагы боюнча турмуштун оор кырдаалына кабылган кыз келиндерди камкордукка алган Ак жүрөк кризистик борборунун негиздөөчүсү Дарика Асылбекова. Ушул кризистик борбордо баш калкалаган аялдар жаш балдарды карап, камкордук көрсөтүү үчүн мында алар менен чогуу жашап келгенине 2 айдан өттү. Мына 2 ай болду. 2 айдан ашты. Мен 14 мартта мен киргенмин, ошо 14 мартта. Ушул суббота болчу. Ушундан бери мынакей майдын бүгүн канча 22 болсо, ушундан бери мен эшикке чыга элекмин. Дарика Асылбекова карантин учурунда кыз келиндерди алар үчүн эң коопсуз болушу керек болгон жайда үйүндө коркунуч күтүп турганын белгиледи. Аны менен катар үйдө кайын жур жана жолдошу тарабынан орой мамиле болгондугуна көпчүлүк келиндер нааразы. Айласы жок, алар качып келип атышты. Үйдөн кийими жок, акчасы жок жанында, документи жок эч кандай. Бир баласын кыстарбаса таштап, өздөрү келип ушундай келип атышты да. Ошондой ситуациялар болуп атты пандемия учурунда. Адам мен ойлоп калдым, ошо келиндердин ошо үйдөн чыгып, эч ким мындай жыргап, жашап, жакшы сөз угуп, эркелетип, эркелетпей эле койсун, просто жакшы сөз айтып, мындай жылуу мамиле, жылмайы мамиле болсо, ошо келиндер үйдөн качып чыкпаса керек эле деп ойлойм да. Активист Аваскан Урмонова карантин маалында үй бүлөлүк түрдүү маселелер менен кайрылуулардын саны өскөндүгүн белгилейт. Анын айтуусунда өлкөдөгү өзгөчө абалга жараша бүгүн элдин басымдуу бөлүгү жумушун токтотуп үйдө болууга аргасыз. Мындан улам үй бүлөдө акча каражатына байланыштуу маселени чечүү оор бойдон калууда. Акча каражаты, азык-түлүктүн жетишсиздиги жана башка нерселер үйдөгү уруш талашка себеп болуп, анын артында зордук-зомбулук жаралышы ыктымалдыгы билдирди. Ал арада бул маселеде айрыкча аялдар запкы тартып жаткандыгы тууралуу коңгуроо кагышууда. Кризистик борборлордун санын көбөйтүү маселеси да көтөрүлдү. Мамлекеттин деңгээлинде каржылоо болот деген мына парламентте сөздөр айтылды. Бирок ушул пандемия мезгилинде ошол биз жасаган механизмдер иштеген жок. Мамлекет тарабынан кабыл алынган ушул мыйзамдар ошол толук кандуу кантип кете албай калды да. Анан ооба бүгүнкү күндө бир дагы мамлекеттик кризистик борбор жок. 2 гана борбор, алар ошол өкмөттүк эмес уюмдардын базасында түзүлгөн эл аралык уюмдардын аябай мындай каржылоосу көбүрөөк мындай проценти түзүп калат да. Зомбулукка кабыл болгон аялдар психологиялык жардамга муктаж болушат. Аны менен катар алардын балдарынын каржылык маселеси да башкы көйгөй бойдон калууда. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.